2019 жылдын 9 сентябрь күнү түнкү саат 23:00 чамасында Жалал Абад шаарынын Барпысейил көчөсүндө жайгашкан жаңы ачылган Дина аттуу клубунун жанында Базар Коргон районунун 26 жаштагы тургунун бейтааныш балдар зомбулук көрсөтүп сабап салышкан. Жабырлануучу Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, эсине келбей каза болду. Андан сырткары эки жигит таяк жеп, алар Базар Коргон аймактык ооруканасында жардам алып дарыланууга мажбур болушкан. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп, шектүү деп табылган 4 жигит 2 айга абакка алынган. Бирок жабырлануучулар тергөө акыйкат жүрөр бекен деген ойдо. Эл арасында шектүүлөр байлардын жана мансаптуу кишилердин балдары экен, жазадан кутулуп кетиши мүмкүн деген кептер тарады. Каза болгон жигиттин эки досу кантип таяк жешкенин, окуя кандай болгонун өздөрү айтып беришет. Жөнүм Мурзахматов Нурсултан. Ошол болгон окуя жөнүндө бир аз айта кетсем, 9 сентябрь күнү биз станкага барабыз, Мунарбек досубуз узаткан. Анан ага чейин дос болобуз, ушу Бишкектен келген таксисине чалып байланыша албай аткан. Анан как раз ал жерге барып сүйлөшүп баштаганыбызда тиги такси чалып калды. Эртең кете турган болдук. 9 сомдо чыгып кетебиз деп. Анан макул деп ал жактан чыгып бир аз машина менен тиги Токтол парк жакка барып отурдук. Анан ошол кезде алар тамактанып ал деп ал жактан чыгып тамактанып жүрдүк. Тамактанып отурсак Бектур Доспаевдин айта баштады, эжем үйүнө төшөк салдырып койду. Ошол жакка барып жатабыз бүгүн деп. Анан макул тамактанып алып ошол жакка баралы деп тамактанып чыксак, бир аз убакыт эрте экен. Кечирээк баралы, аларга мешать этпейли деп машинада айланып жүргөнбүз. Анан ошол жерден өтүп баратып Мунарбек досубуз мен кирип чыга коеюнчу бир азга деп биз токтогонбуз. Мунарбек түшүп кирип кетет, биз экөөбүз машинада калганбыз. Анан бир 2 мүнөт өтпөй эле Мунарбек дос болобуз 3 бала менен жакалаша чыкты да. Лестницадан Мунарбекти түртүп жакалап түшүп келатат. Машинада түшүп эле бара калдык. Не болду деп бара калсак, эч ким эчтемке дебейт, бир баласы Мунарбекти тарта баштады. Оң жакка өтүп сүйлөшөлү деп. Артынан баратсам эле тиги калган 2 баланын бирөөсү бул дос баланы келип ура баштады. Ага болушуп мен тигиге чуркап бара калсам, үчүнчүсү чуркап кирип немен ичинен, клубдун ичинен бир 10дон ашык баланы чакырып чыкты. Баары бизге асылып кетти. Биринчи Мунарбек жака 4-5 уже урша башташты да. Ошол кезде эки-үчөөсү мен астыма келип сүйлөшөлү деп калды. Макул сүйлөшөлү, тиги досторуңду тарт, эч ким урушпасын деп кетип баратканда, артыма бир караганда ошо Мунар дос болобуз арткага качып бараткан да. Ошол кезде артыман келип охранамда откан бирөөсү ошо келип артыман ура койду. Мен сразу эле алдыга жыгылып түшүп, уже артыма тепкилеп баштады, ургулап. Анан уже үстү башым кан болуп туруп баштап атканда ошо 2-3 жолу келип оң көзгө катып тээп салышат. Уже турганда көзүм көрбөй калды. Заправканы адамдар деле көп болчу, аябай көбөйүп кетти. Заправкада деле адамдар бар эле. Заправканын ичимен мондай жол жака качып баратканда, басып баратканда тиги балдардан 3-4-өсү келип сөгүнүп баштады. Артыман келип. Мен аларды карап аркага басып келатам. Лоток бар экен, лотоктун жанына жеткенде уже таштарды кармай баштады да. Көзүм жакшы көрбөй атат. Кимиси таш кармады, кимдин колунда таш жок. Сүйлөп аткан кезде эле ошол бирөөсү таш атты. Бул жака тийди. Оң кол жака. Анан артым караганда жамбаш жагыма тийди бир таш. Алар менен менин ортомдо уже машиналар өтө баштаганда
мен ары басып кеткем. Анан тиги балдар нар жакта сөгүнүп калып калды. Мен жерди кармап басып бараткам, көзүм көрбөгөнү, суу издепчи, үстү башым бүт кан болуп кеткен болчу. Анан ошол кезде тиги Бектур Досболобуз мунарды издеп келип калды жаныма. Бир аз өйдө маркет бар болчу экен. Маркеттин астына барып, телефондор бүт заряд өчүк болчу. Бектур ичкериден бирөөсүнүн телефонун алып чыкты. Анан мен телефонду алып балдарга чала баштадым. Анан кайра кирип суу алып чыкты, суу менен бетимди жууп, эми кайра телефонду карап чалып баштаганда мигалкалар менен машиналар жүрүп калды. Бирөөсү өйдөнү көздөй кетти, бирөөсү ошол жерде туруп калды. Анан биз чуркап бара калдык да. Чуркап бара калып, уже биз жеткенде Мунарбекти носилкага салып койгон экен. Анан скорый помощьтун алдында бир машина бурулуп отуптур да. Ошол машинаны көздөй чуркап баштаганда балдар машинага бат-баттан отура баштады. Артыман бир 3-4 бала турган, камуфляж кийип. Ошол жерде охрана болуп иштеген эле чоң балдар экен. Алар кармап калды, тийбей аларга деп, скорыйга отургула жөнөгүлө деп. Анан скорыйга отурганымды эстейм. Түшүп ошол приёмныйда ошол врачтарга бакырып аткан кезимди эстейм да. Анан ошентип реанимационныйга алып чыкты. Анан тергөөчүлөр келип, дос балам Бектурду тарта баштады. Показания бер, монтип тигинтип деп. Ал дос балабыз болсо тиги врачтар менен ары бери чуркап жүрдү, то аптекага чуркайт. Анан жиним келип, тиги тергөөчүнүн астына барып бакырдым. Силердин жумушуңар важныйраакпы адамдын өмүрүнөн да карабайсыңар, жардам берген эч ким жок, врачтар жок болчу, бүт медсестралар чуркап жүрөт да. Андеп бакырышып кетсем, мен вызов менен кетип калсам, ушул иш ушмойдон калып калат деп болбой койгойбу тигиден сурак алып. Анан тергөөчү менен келген бир оперуполномоченный майормун деп тааныштырды өзүн. Ал жака кеткен да. Окуя болгон жерге. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин дос балдарыбыз келип, ошо тергөөчүгө чалып сурады. Бул балдарды наркотикке алып барып, анализ алып койбойлубу? Бул жерде врачтар буларды мас деп ойлоп атат экен. Эртең иш козголгондон кийин дагы бирдеме болбосун десе, не имеет значения, кереги жок андай нерсенин деп трубканы коюп койду. Ошол анан эртең менен таң аткыч чакта врачтарды күттүк. Врачтар келгенден кийин эми өзүбүз да жатабыл деп главврач айтты. Ошого барганыбызда бизди уже ГУда калып кетти. Ал жакта кыйла убакыт отуруп калдык. ГУдан чыгып больницага келип, ошол айткан врачтарына барып жүрдүк. Бир врачка барсак, эми без направления силерди көрө албайм да мен. Же историяңар жок, же картаңар жок деп. Анан башка врачка бардык. Ага чейин рентген кылган болчук. Рентген снимогу менен глазнойго барсак, глазной ушул көзүң минус болуп калыптыр. Бул көзүң мондай минус экен деп жазып берди дары-дармектерин. Анан ошо кезде бизди кайра медэкспертизага алып кетти. Обследование болбой туруп эле. Ал жакты бүтүрүп келсек, уже кеч болуп кетти. 6-7 болуп кетти. Врачтар уже жок. Баары жумуштар бүтүп кеткен. Анан ошол жерде Мунарбек досубуздун туугандары жүрүп айтып калды, бул жерде силер принимать этпейт экен. Лучше базаронго эле баргыла деп. Бул жака келдик.